Кантип ушул деңиз экиге бөлүнүп кетиши мүмкүн? Аллах Таала ар нерсеге күчү жетет, кудуреттүү зат. Таяк эч качан мындай карасаң жыланга айланып кетпейт. Башка нерсе менен жиберсе, алар ишенбей коюшу мүмкүн эле. Бүгүнкү күндө деле Фираун сыяктуу дүйнө жүзүндө көптөгөн тирандар өткөн. Канчалык күчүң болсо, аскериң болсо, сен күтпөгөн жактан сага бир кыйроо келет. Фараонду ким эмне дебесин, ал бактылуу эле жашап өткөндүр. Мен каалаган эле нерсе боло берет экен дагы. Мен кыйын экенмин деп чыгат экен. Же мен Кудаймын деп чыгат экен. Ар бир инсандын ичинде бир фираундук сезим бар го дейм. Аллах Таала Куранда деле айтып атпайбы? Адамдарга рызкыны мол кылып берсек, булар зулум кыла баштайт, чектен чыгып кетет. Жана зыяратчылар алып келип кыдыртуу, таасир алганы алат, албаган боюнча эле кетип го дейм. Кыйын болуп жашаган коомдордун кантип кыйрап жок болуп кеткенин дагы көрүп, ошондон үлгү алгыла. Мамлекеттик акчаларды жеп койдум эле, миллиондорду жеп алдым эле, кечирип койчу. Кабанын ушундай касиети барбы? Эң чоң азапка кала тургандар булар элдердин акысын жеген, элдин акысын. Үмүтүн үзүп, ошолор бул баары бир кечирилбей турган күнөө экен да, мен аны жасап салыпмын. Кабан айланып эле кутулуп калам деп ойлобош керек. Бирөөнүн акысын жеген болсо берсин. Орозонун мааниси тууралуу. Бул негизи тыюу деген сөз бир эле курсакты тыюу эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги подкастты баштайбыз. Биз азыр ушул артыбызда Кызыл деңиздин жээгинде турабыз. Баягы ислам тарыхын, исламий окуяларды билгендер кабардар болуш керек. Жана Фираун чөккөн Муса алейхиссаламдын коомун, элин кууп баратып, анан Фираун аскерлери менен кошо чөп кеткен ушул деңиздин жээгинде турабыз да. Бизде болсо атайын конок бар. Эс алдыра койбой эле жүрүңүз, сизден бир кичине суроолорубуз бар эле деп Эс алып отурабыз. кечирим сурайбыз ыңгайсыздык үчүн. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, биринчи көрүүчүлөргө тааныштырып койсоңуз. Мен Исмаилов Ишеналы аты жөнүм, паспорт боюнча. Элдин арасында көбүнчө Абдулбари деп таанышат. Балыкчыда турам. Кыскачасы ушундай. Балык шаарында. Жазира Travel сиздерди сооптордун айы Рамазан айында умра сапарына чакырат. Комфорттуу мейманканалар, даамдуу тамак-аштар, заманбап автобустар, тажрыйбалуу ажы башчы гид, 1 жылдык виза, бизден белектер, замзам суусу, ажылык сумка, чермей, жайнамаз, умра китепчеси. Мекке жана Медина шаарларында ар убакта биздин мыкты команда сиздин сапарыңыз натыйжалуу болушу үчүн кызмат кылат. Орундар чектелүү. Ушул телефонго чалыңыз: 0558 58 55 55. Жазира Travel. Умра ар бир үй бүлө үчүн. Дин, ислам дининен өзүңүзчө окуп, китептерди окуп, бул жагынан жакшы эле кабардар экенсиз да, Кудай буйрса, биз эң биринчи алгачкы медресе Кыргызстанда ачылган Маулана Фахриддин деген медреседе устазыбыз Талипжан деген, ал киши да Кыргызстандын эң алдыңкы кыргыз талап илимдеринен болот. Ошол Талипжан устаздын алдында 11 жыл окуганбыз медреседе, колубуздан келишинче. Арабча, китептер, хадис, тафсир дегендей. Грамматика, колубуздан келишинче. Эми мына азыр биз Кызыл деңиздин жээгинде турабыз. Фираун өзүнүн аскерлери менен Муса алейхиссалам, пайгамбар алейхиссаламдын коомун адамдар менен кошо артынан кууп барып, анан ушул деңизге жеткенде таягы менен тиги жерди урганда деңиз экиге бөлүнүп кеткен деген сыяктуу дагы ушуга окшогон адамдын логикасына сыйбай турган нерселер көп да. Кантип ушул деңиз экиге бөлүнүп кетиши мүмкүн деп мен өзүмчө таң калган адамдардын суроосун берип атам дейинчи, мен өзүм таң калбай элечи. Бул деңизи Аллах Тааланын кудурети деп ишенебиз биринчиден. Аллах Таала ар нерсеге күчү жетет, кудуреттүү зат. Аллах каалаган нерсе болот. Анан бирок Аллах Таала ушул сырдуу дүйнөдө көп нерсени мындай сырдын артына катып, кудуретин дагы жашырып, өзү экенин билдирбей, бир себептер аркылуу кылат да. Аллах кааласа ошол Фираунду ошончо 400 жыл жыргал жашоо бербей эле
өлтүрүп койсо болот эле, жүрөгүн токтотуп койсо болот эле. Бирок ошого карабай Аллах Таала Муса пайгамбарды жиберди, пайгамбар кылып, кыскача кылып айтайын. Ошо жибергенде дагы ошо өзүнү Кудаймын деген кишиге дагы барып, силер Харун алейхиссалам экөөң жумшак сүйлөгүлө, балким эсине келип калар, балким коркуп калар деген таризде ушундай жөнөткөн да. Анан барып ал айтканда менин сөзүмө ишенбейт булар. Кандай кылам дегенде, мен сага кубаттоочу мужизаларды берем деп, анан таякты ташта деп таяк таштаганда жылан болуп, анан жыланды кайра колуна алганда таяк болуп, ушундай бир муну мужиза деп айтабыз. Ушундай мужиза менен колдоп жиберген. Дагы мындай колуну салып чыгарганда жарык нур болгон, ушул сыяктуу кыскача. Бирок логика менен алганда таяк эч качан мындай карасаң жыланга айланып кетпейт. Ооба. Деңиз эч убакта ушундай мелмилдеп турган деңиз экиге бөлүнүп, ортосунан адамдар өтүп кетчү дегеле мүмкүн эмес да. Бирок буга карата жооп жараткан Аллах, жаратуучу мүмкүн болбогон нерселерди мүмкүн болдурат. Ал ошон үчүн кудуреттүү. Адамдын акылына сыйбай турган, логикасына сыйбай турган нерселерди болтуруучу ушундай касиети бар зат дегенди айтып атасызбы? Ошол себеби ар бир заманга Аллах Таала адамдардын түшүнүгүнө жараша пайгамбар жиберген да. Ошол заманда сыйкыр деген, көз боемочулук деген аябай өнүккөн заман болгон да. Анан ошол замандын сыйкырчылары адамдардын көзүнө жиптерди таштаганда, жип жылан сыяктуу болуп, сойлоп, ошондой бир нерселерди көрсөтүшүп, элди коркутуп, үркүтүп, ишендирип келишкен да. Ошонун психологиясына жараша, түшүнүгүнө жараша, анан Аллах Таала ошо таякты жыланга айландыраткан күчтү берип жүрөт да. Себеби башка нерсе менен жиберсе, алар ишенбей коюшу мүмкүн эле. Булар өздөрүнүн акылына жакыныраак, түшүнүгүнө жакыныраак нерсени жиберди. Анан ошо сиз айткандай логикага туура келбей аткан нерсеге окшош болуп калат. Бирок алардын сыйкырчылары 70 000 деп бир риваятта келет. Канча 40 качырга, канча качырга аркандарын жүктөп, ал аркандарга сымапты чылап, анан бир аз караңгыраак, бир элдин көзүнөн точно көрө албай турган маалда эме алып келишти. Анан айтышты: "Сен таштайсыңбы, биз таштайбызбы таяктарды?" дегенде, Муса пайгамбар: "Силер баштагыла" деди. Тигилер аркан жиптерин таштаганда баягы сымап деген сойлоп кетчү нерсе да, түз ылдыйга карап. Ошо баягы жиптер сүйрөп кетет. Адамдардын көзүнө чындап эле баягы жыландай эле көрүндү да. Анан баары ушундай болуп, элдин баардыгы коркуп, үрөө учуп турган маалда, анан Аллах Таала Муса пайгамбарга буйрук кылды: "Таштагын" деп. Таяк жылан болду. Жылан болуп туруп, баардык ошо 40 качырга жүк болуп келген аркан эмен баарын жутту, сымап дагы оор болот билесиз. Ошондо теги сыйкырчылардын башы көзү көрбөгөн киши экен. Ал сурады дейт: "Мусанын таягы биздин жиптерибизди жутканда чоңоюп, семирип кеттиби же ичке бойдон эле калдыбы?" дегенде айтышат: "Жок, ал чоңоюп кеткен жок, ошо ичке бойдон эле калды" дегенде, демек бул чыныгы Кудайдан келген күч экен. Бул ишене турган нерсе экен деп анан булар ыйман келтиришкен. Эми бул окуяны тек гана окуя катары эле кабыл албастан, бул ушундай болду, ушундай артынан кууду, анан тигилер качты, анан деңиз экиге бөлүндү, анан кийин алар өтүп кетти, артындагы фиравундар аскерлер менен чөгүп кетти деп эле ошол окуяны жөн эле бир констатация кылып койбостон, мунун мааниси жөнүндө эмне айтасыз? Бүгүнкү күндө деле ошондой фиравун сыяктуу өзүнүн бийлигине таянган, мен эле кыйынмын, ушу мен бар үчүн ушул өлкө өнүгүп атат деген сыяктуу мындай дүйнө жүзүндө көптөгөн тирандар өткөн, көптөгөн ошондой жанагындай адамдарды өлтүргөн, репрессия кылган, өзүнүн бийлигине таянып, өзүнүн ошо байлыгына таянып, мүмкүнчүлүгүнө таянып, бүгүнкү күндө деле ошентип керек болсо башкарып коем деген ушундай өзүнүн
Кудай сезгендер Ооба. балким бар да. Ооба. Ошого бул окуя эмнени насаат кылып атат, эмнени ибарат кылат? Бул жерде мен да кошумча айтып кетейин. Сиз жаңы 2 бөлүнгөн дедиңиз, 2 эмес. Ал деңиз 12ге бөлүнгөн. 12ге бөлүнүп, муз сыяктуу тоодой болуп катып туруп калды. 12 себеби Муса пайгамбардын коому 12 коом эле да. Анын ар бир коом өзүнүн жолу менен өттү дейт, өзүнүн коому. Моундай турган нерсе мындай эмес. Мына ондай болуп 12ге бөлүндү. Ооба. 12 коомго 12 жол. Өмүрүдө күн тийбеген ошол жер күн тийип чаң чыгып кетти деп айтат да. Болбосо суунун асты ның болуш керек, суу болуш керек. Ал ошолчолук демек эл дагы көп, көбүнчө узагыраак убакытка созулду, кургады ошол жер. Фираун дагы келип коркту дейт. Мен бул азыр кире турган болсом, деңиз кайра жабылып кала турган болсо, өлүп калсамчы деп аттын тизгинин тартканда, Жебрейил периште бир байталды минип келип, алардын көзүнө көрүнбөйт. Байталды минип келип туруп, тиги айгырдын жанынан өткөндө, тиги айгыр башын тарттырбай кирип кетти. Анан элдер аны көргөн жок да. Ошондо демек падыша кирди, биз да киришибиз керек деп элдин анын артына ээрчип кирип кетишти да. Ошол мин асары расул деп хадис Куранда да келет. Ошол байталдын изи туягы түшкөн жерден бир уч топуракты Самири деген киши көрүп калып алган экен. Алып ошол изден кийин торпок жасаганда, торпок сүйлөй турган болду, Кудай деп сыйынып кетишпедиби? Бир себеби ошол да. Себеп периштенин изи эле. Анан булар кирип кеткенден кийин, толук кирип бүткөндөн кийин, Муса пайгамбардын коому чыгып бүткөндөн кийин деңиз кайра мурдагы абалга келип жабылып калды. Баары чөгүп өлдү, бир гана баягы куудул адам Муса пайгамбардын көйнөгүн кийип элди күлдүрүп жүргөн экен, ошо Муса пайгамбарга окшогон үчүн ошол чөкпөй калды деген риваяттар бар. Бул жерден биз сабак алчу нерсе, канчалык күчүң болсо, аскериң болсо, канчалык технологияң жетишеби, бир нерселер болобу, сен күтпөгөн жактан сага бир кыйроо келет деген тарыхта бар да. Азыркы заманды мен кыскача айтып кетейин элге түшүнүктүү болуш үчүн. Дүйнөдө эң күчтүү танка еврейлердин Меркава деген танкасы бар. Аны $70,000 канча иш кылып кымбат 300 градус көрөт, анан бар жок көрөт, кыйын укмуш деген танканы баланын оюнчугу болгон дрон менен эле жарып коюшпадыбы? Күтпөгөн жерден келди да. Эч ким аны бир дрон оюнчук да, асманга учкан бир кичине нерсе. Ошондой менен граната таштап тиги кассамдар көрсөтпөдү дүйнө жүзүнө. Азыр ошонун үлгү алып, башкалар да ошол метод өтүп кетишти. Ушундай экен да, көрсө аябай күчүнө ишенип, бир нерсенин чегине жеткенден кийин бир кичинекей эле бир оюнчокко окшогон эле нерсе менен Аллах Таала жок кылып койт экен, канчалык кыйын болсо делечи. Ушу залымдарга дайыма ушундай эскертүүлөр болуп келет экен. Бирок Аллах Таала ошол жөн эле бул окуя боюнча калып калат, уламыш боюнча калып калат дебесин деп Фираундун өлүгүнү сактап чыгарып койбоду. Азыр Англияда бир жерде өлүгү бар, баары эле билет элдин баары. Мына бул деле ошол үлгү да. Ал жөн эле куру сөз эмес, жөн эле уламыш же жомок эмес. Болгон тарыхта чындыгында ушундай нерселер. Бирок кезинде ошол Фираун жашоодо эч мындай бир жокчулук, ач калам, ток калам, проблема дегенди билген эмес да. Мындайча айтканда, биздин ушул дүйнөбүй инсандын логикасы менен алганда аябай бактылуу жашап өтпөдүбү? Ооба. Балким ал биз билбейбиз аны. Ал ушу жан дүйнөсүндө фараонду ким эмне дебесин, ал бактылуу эле жашап өткөндүр. Бактылуу эле адам болгондур, дейм да. Бизде кыргызда бир жакшы сөз бар. Баш оорубаган Кудай менен иши жок деп коет. Өтө жакшыдан айтылган сөз. Баш ооруса кыйынчылык келсе, Кудай дейт экенбиз да. Даже атеист эле самолеттон кулап бараса Кудай дейт экен да. Кудайга ишенбейм деген адам делечи. Бир кыйынчылык болгондо Кудай, мына деңиз жөнүндө сөз болуп атат. Деңиз жөнүндө Куранда да айтылган, кеме чөгөйүн деп толкундар тоодой болуп келген балда элдин баары чын жүрөктөн Кудай деп экен да. Кудай деп экен. Бирок деңизге чыккандан кийин кайра баягы Кудайды унутуп калат. Адам баласы өзү ушундай экенбиз да. Ошон үчүн деңиздин ортосунда адам
кыйынчылыкта чын жүрөктөн Кудай дейт экен. Буга бир кошумча биздин бир кыргызда бир салт бар го. Кеме кечкен адам бирөө демдеп койсо, чачын кыйып койсо жакшы болот экен, аны бул деген. Ошол мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча ошол деңизге чыгып, ошо толкундарды көрүп бир ал деле балким бир жолу Кудай деп Алла жүрөгүнөн Алла дегендир. Илгери кемеге түшкөн бизде кыргыз үчүн өтө эле сейрек кездешкен нерсе болгон да. Ошондон анан бул кичине болсо да Кудайга жакын бул адам деп адамдар ырым кылышып, ошондой бир нерселер да пайда болгон болушу мүмкүн деп ойлойм да. Бул Фир'аун болсо эч кыйынчылык көрбөптүр. Оорубаптыр, тиши да оорубаптыр. Анан эле барып анан кийин демек мен каалаган нерсе болуп атат. Мен Кудаймын деп айтыптыр да. Аллах Таала буну атайын, буну истидраж деп коет. Кээ бир нерселерин баш ийдирип берет. Сууну баш ийдирип бер дейт. Суу бияка басса бияка калат, бияка басса бияка калат. Ушундай нерселерди да берди атайын. Элдин колунан келбеген күчтөрдү да берди. Анан бул ошол менен бул элди ишендирди. Көрдүңөр, мен Кудаймын. Жамгыр жаасын деп айтса, жамгыр жайт экен. Анан мен силерге мына жамгыр жаадырып бердим дейт экен да. Ошондой себептер каалаган эле нерсеси боло бергенден кийин адам бардык эле адам өзү ошондой экен. Демек мен каалаган эле нерсе боло берет экен дагы. Мен кыйын экенмин деп чыгат экен. Же мен Кудаймын деп чыгат экен. Мен колумдан бар жок келет экен дейт экен. Биз ошондон үлгү алышыбыз керек экен. Ошондон мисалы бийликтегилер деле, бийликке келгендер деле бир мурунку кыргыздын өзүбүздүн эле тарыхыбызда, кыскача тарыхыбызда канча бийлик алмашты, кандай болуп аягы бүттү, акыбети. Ошондон деле үлгү алышыбыз керек экен, бирок кээ бир адамдар дагы деле унутуп калып үлгү албайт экен да. Бир караганда бул ошол Фираундун окуясы башкаруучу өкүлдөргө гана, бийлик ээлерине гана тиешелүү болгондой болгону менен ар бир инсандын ичинде бир фираундук сезим бар го дейм. Мен эле кыйынмын, мен эле баарын өзүм эле кылып атам. Мына мен өзүм мээнеттенип, эмгектенип жүрдүм эле. Анан мен ушинтип жакшы бизнестин жолун таптым эле, кыйын болуп кеттим. Жакшы аракет кылдым эле, акыры ошо бийликтин бир сересинде турам. Жакшы аракет кылдым эле, моундай мүлктөрүм бар. Мен чуркабасам ким болмок эле депчи. Фираундук бир сыпат бар го дейм да. Ушуну бир гана бийлик өкүлдөрүнө тиешелүү эмес го дейм бул. Бул ошо ар бир адамдын ичинде ошондой сезимдер бар. Инна нафса аммаратун бису деген аяттарда бар. Адамдын ичиндеги нафсиси ошондой жаман иштерге буйруйт. Адамдын акылы бий болбой, нафсиси бий болуп алса, анда бул жаман иштерге алып кетет. Акылы баш ийип калат дагы, нафси бийлик жүргүзүп калат. Акылдуу адам акылы менен нафсини бийлеш керек эле. Бирок ал болбой калат экен. Ошондуктан кыргызда дагы бир сөз бар го. Биз жакырчылыкты, кыйынчылыкты көтөрө алат экенбиз, бирок баарчылыкты, жыргарчылыкты көтөрө албайт экенбиз дегенчи. Молчулук. Аллах Таала Куранда деле айтып атпайбы? Биз эгерде адамдарга рызкыны мол кылып берсек, булар зулум кыла баштайт. Чектен чыгып кетет. Адам табияты өзү ошондой экен, бар эле. Биз ушул умралык топто зыяратчылар атай ушул жерге келдик. Биз эми турист болуп келген жокпуз да бергечи. Ушундай окуялардан ибрат алалы, сабак алалы деп келдик да. Канчалык деңгээлде ушундай жерлерди жана зыяратчыларды алып келип кыдыртуу аларга мындайча айтканда таасир болот деп ойлойсуз? Эми таасир алганы алат, албаган боюнча эле кетет го дейм. Эми Аллах Таала Куранда деле айтып атпайбы? Силер жер бетинде кезгиле, жүргүлө, мурунку күчтүү коомдордун акыбети кандай болгонун көргүлө, ибрат алгыла деген аяттар бар. Мисалы мен жакында Кудай насип кылып немеге барып келдим, Иорданияга. Ошол жерде баягы Петра деген жер бар экен. Жараш деген жер бар экен. Ошол жерде мурдагы кыйын өткөн адамдардын калдыктары, ошол курулуштар, таштар турат. Анан эң дагы бир таң калыштуу нерсени дагы көрө болдук. Жанагы амфитеатр деп коет го, баягы гладиаторлор согушкан жер. Ошол жердеги баягы адам туруп сүйлөгөндө ошонун үнүнү четки адамга жете турган труба дейбизби же кандайдыр бир технологиялар болгон экен ошол заманда. Ошол заманда эле. Бул жактан сүйлөгөндө
эң уччак адам да угат экен. Бийикте отургандар угат экен. Ал ошо турба окшогон бир нерсе менен алып барып туруп, бир жагынан шамал кирип, бир жагынан чыгарып, ошол үндү кадимгидей эле громкоговоритель болуп жеткирген экен да. Ошончо алыс 1000 адамга микрофону жок эле жеткирген. Анан ошончо чоң таштарды кайсы күч менен алып койду, кантип курду, биз ага акылыбыз дагы деле жетпей жатат да. Биз азыркы заманда медиа цивилизациянын эң туу чокусуна жеттик деген менен ар бир заманда өздөрүнүн цивилизация, өзүнүн кыйын немелерге жеткен учурлар болгон. Бирок ошолордун арасынан ким Кудайга ишенсе, эки дүйнө бактылуу болду. Кудайга ишенбей күчүнө ишенгендер бактысыз болду. Алардан деле ошол дүйнө калды. Анан бери Петра деген жагында тоолорду ойуп аябай эме жасаштыр. Үңкүрлөрдү, зданияларды, сотканаларды, эмелерди аябай жасаштыр. Кадимгидей эле. Муну биз Курандан жаңы Самут коому дегенге да салыштырсак болот да. Себеби ал Самут коому эмес го, бирок ошондой коомдор жашаган. Куранда айтылган Ад деген коом бойлору узун, күчтүү, аябай күчүнө ишенгени үчүн Аллах Таала аларды шамал менен жок кылган. Шамал келип эле баягы теректи кулаткандай эле кулатып салган да. Ошонун сабак алган кийинки коомдор кокуй шамал келсе биз сактанайлы. Кантип сактанабыз? Анда тоону тешип кирип кетели дагы, шамал келгенде ошондон жашынып калайлы деген ой менен кылышканбы? Самут коому негизи сондай болгон. Ошентип тоолорго кирип жашынабыз деп акылдарына салып даярданышкан. Бирок алар күтпөгөн жерден башка жаза келди аларга. Биз жана танка менен дронду салыштырдык го. Оюнчукка окшогон нерсе эле чоң танканы жеңди. Ошол сыяктуу булар акылы менен шамалдан, башка нерседен сактанабыз деп үңкүрлөрдү оюп кирип сактанышты. Бирок периште келип туруп бир катуу кыйкырганда эле үңкүрдүн ичинде ого бетер баягы үн жаңырат. Азыркы заманда деле звуковой бомба деген бар экен, мен көрө элекмин го. Ошол сыяктуу үн менен кыйрата турган курал да бул. Алар күтпөгөн жерден келди аларга дагы. Ошол тоолорду мындай айтканда көрүп келдик. Ушул сыяктуу адам нени карай турган болсо, ибрат алыш үчүн, үлгү алыш үчүн караса бул жакшы. Жакшы нерсе ал. Умурада жүрөбү, ажы маалында жүрөбү, же үйүндө жүрөбү. Негизи сапарга чыкканда ошол алыс чыгып, адам эмесини түшүнүгүнү өстүргөн бул шариаттагы көрсөтүлгөн жакшы нерселерден болуп эсептелет да. Куранда да бар. Силер жүргүлө жер бетинде Аллах Тааланын кудуретин көргүлө. Ошондой эле баягы күчүнө ишенип, таянып, кыйын болуп жашаган коомдордун кантип кыйрап жок болуп кеткенин дагы көрүп, ошондон үлгү алгыла деген сөздөр бар. Мына сиз, мен да бир топ адамдар 40-ка жакын адам ушу умралык зыяратта жүрөбүз да. Анан Кабатулланы тооп кылдык, 7 жолу сай кылдык, Сафа Марвага улам чуркап. Ошондой кылынышы керек болгон нерсенин баарын кылдык. Анан кийин ошонун баарында бир маани жатат да, бир маани бар. Аны жөн эле биз физкультура кылган жокпуз да. Анан ошо биздин арабызда же болбосо буга чейинки келген ошо умрага зыяратка келгендер адамдардын арасында, мындан аркы келчүлөрдүн арасында мисалы дейм да. Мен ушул Фейсбукка дагы пост кылып жарыяладым эле. Коррупционерлер болсо, элдин акысын жеген, мамлекеттик кызматта алып туруп, ошону кыянаттык менен пайдаланып кызматын миллиондорду жеген, же бир эле ручкесинин шилтениши менен көптөгөн акчаларды өзүнө ыйгарып алган коррупционерлер, же болбосо бир кылмышкер, кылмышы билинбей калып, ээн эркин жүргөн. Анан ушул мамлекеттик деңгээлдеги бир алдамчылар, же бир кыз зордуктагандар, ал кылмышы да билинбей калып, ээн эркин жүрүп, анан элдин көзүнчө мындай ыймандуу болуп, анан ушу умралык топтун арасына келип, Каабаны 7 жолу айланып, Сафа Марвага чуркап, анан ошондой кылса, анан Каабанын так маңдайында туруп алып, көзүнөн жаш агып, шорголоп, мен ошол мамлекеттик акчаларды жеп койдум эле, миллиондорду жеп алдым эле, кечирип койчу деп койсо эле, ууру деле, кылмышкер деле ошентип койсо эле
кабанын ушундай касиети барбы? Мындай кечире бере Кечирип турган, кетет күнөөлөрдү жууй бере турган. Эми күнөө 3 түргө бөлүнөт. Биздин түшүнүк боюнча, шарият боюнча бир күнөө бар, аны Аллах Таала такыр кечпейт. Бир күнөө бар, аны Аллах Таала кааласа кечирет, кааласа кечирет деп мындай так айта албайбыз. А бир күнөө бар, аны Аллах Таала кечирбей кыяматка калтырып коет дейт. Кыскача айтканда, кечирилбей турган күнөө бул ширкти баары эле түшүнөт аз адамдар, Аллага шерик келтириш. Же Кудай ишенбей коюш, кафир болуш, же коммунист болуш, атеист болуш, буну Аллах Таала кечирбейт. Канча бул дүйнөдө канчалык ак көңүл, элге жардам берген жакшы адам болсо деле, иман жок болгондон кийин ал кечирилбейт. Экинчиси, Алла менен адамдын, бенденин ортосундагы мамилелери. Орусча айтканда личный өзүнүн мамилеси. Аллах Таала намаз оку деди, биз өзүнүн эмебиз да, мамилебиз. Орозо, намаз сыяктуу. Же бул арам нерселерди кылба деп айтты, арак ичпе деди, башка кылды. Ушундай нерселерди бирөөдүн акысына кирбей, өзүнүн гана өзүнө зулум кылып ушундай жасаса, кечирем десе Аллах Таала кечирет. Кааласа кечирет, кааласа кечирбейт. Биз ошол эки канаттуу куш сыяктуу үмүт жана коркуу менен жашасак туура болот. Кечирбей калыш да мүмкүн. Анан кийин кечирип жибериш да мүмкүн. Аллах мээримдүү зат. Мен имандуумун го, Аллах кечирер деген үмүт менен экөөнүн ортосунда жашайбыз. Үчүнчү, кыяматка калтырыла турган күнөө деген нерсе, ал бирөөнүн акысы. Бирөөнүн акысы. Жаныбарлардын акысы, махлуктун акысы. Мисалы үчүн, бир чымынды өлтүрсөң да, чиркейди өлтүрсөң да, Аллах Таала ошону өчүн алып берет кыяматта. Жаныбарларды сүзгөн болсо, мүйүздү кой, мүйүзү жок койду сүзгөн болсо, Аллах Таала аларды кыяматта тирилтип туруп, бири-биринен өчүн алып берет. Анан адам болуп туруп, акыл эси бар болуп туруп, бирөөнүн акысын жесе, бирөөнү сөксө, зулум кылса, ал кечирилбейт. Аллах качан Аллах Таала ошонун акысын алып бермейчи. Ошондуктан пайгамбарыбыз не деген? Муфлис деп, эң чоң банкрот болгон ким десе, эң чоң банкрот акчасы жок болуп көчөдө калган десе жок. Эң чоң банкрот, эң чоң зыян тарткан адам бул кыяматка аябай чоң тоодой сооптор менен барат. Бирок бирөөдүн акысын жеген үчүн ошо бирөөлөрдүн акысын бериш керек да. Ошол соонон берет да. Соонон берип отуруп өзүнө эч нерсе калбай калат. Ошол эң чоң банкрот болот деген. Анан мунун ичинен кыяматта эң чоң азапка кала тургандар булар элдердин акысын жеген, элдин акысын. Жол жасайм деп туруп, жолдун акысын жейт. Же дагы бир нерсе деп туруп, булар кутула албай турган нерсе да. Бир Кудай билет, канчалык даражада болот. Кыскасы, ошол жанагы коррупционер, жемкор деп атпайбызбы? Ошолор күнөө жасарын жасап туруп анан кийин эмне кылыш керек ошондо? Кабан айланбай эле коюш керекпи? Сафа марба кылбай эле коюш керекпи? Деги эле үмүтүн үзүп, ошолор бул баары бир кечирилбей турган күнөө экен да, мен аны жасап салыпмын деш керекпи же эмне болуш керек? Жок, ал мындай. Ал деген сөз, ал Кабага келбей эле койсун, намаз окубай эле койсун деген сөз эмес. Ал мейли Кабага келсин, Кабадагы элди көрсүн, биякта Аллахтын кудуреттерин көрсүн, ишеничи күчөп, ушул дүйнөдө кутулуш керек да. Кутулуунун бир эле жолу ушул дүйнөдө бирөөнүн акысын жеген болсо берсин, урдаган болсо, мисалы таразадан алдап атат, анын акысын берсин. Мисалы бирөөдү алдап кеттиби, барып кечирим сурасын, бирөөдү чаптыбы, кечирим сурасын, же болбосо шариаттын негизинде курулган дият штрафтар бар, ошолордун төлөсүн кандай деген болсочу. Кыскасы үмүтүн үзбөсүнбү? Үмүтүн үзбөсүн, бирок колунан келсе ошо жеген нерселерин кайтарып берсин бул дүйнөдө. Кабаны айланып эле кутулуп калам деп ойлобош керек. Бирок ошо залал келтирген, акысына кирген, акысын жегендердин акчаларын берсин, миллион болобу, миллиард болобу берип туруп, кечирдиңби мени? Мен ушинтип койдум эле десин, Десин. Мына мисалы бизде жаназада карзы болсо менен алсын, болсо мага бергизин, кечирдиңерби, сан арга жок эле, кечирдик дейт, бирок бир адам менин мурча сомду бербей калды да деп ичинде калып атат. Калып калат, ошо болбойт да. Ошону же ошол жаназада ошол киши чыгып, токтогула, менен 1000 сом алды эле. Мына эми көз өтүп кетти, ажал экен. Кандай кылабыз? Бересиңерби деп ошол жерде айтыш керек да. Биз жолу кечирди деп коебуз, ичибизде кечирбей атабыз да.
1000 сом калып кетти менде карыз дегендейчи. Ошол бер, ошон үчүн жаназада сурап атпайбы молдо. Ким аласасы бар, кимдин бересеси бар. Бизде формаль эле болуп калды, бирок ал формаль эмес, чындап болуш керек. Чындап ар бир керек болсо такып сураш керек Такып го. сураш керек. Чындап эле жокпу? Тиги Чындап эле сенден жокпу? акча албадыбы эле деп. Ооба. Тиги карыз алган акча берген киши дагы жөн эле эмес, күбө менен же жазылган болсо, мына бул киши күбө болгон, же болбосо мына жазылган, мен карыз бар эле, мен бердим эле ушундай. Ушуну бербей кетти деп кааласа ошо мен көз өткөндөн кийин боору барса кечирсин, кааласа жок талап кылып алсын мураскорлордон. Анын акысы да. Сен ал бергенге үлгүрбөй калды. Эми маекти жыйынтыктоочу суроо. Бизден ушул маек орозо күнү чыгып атат, орозо күнү чыгат. Анан ушул орозо кармап аткан, өмүрүндө биринчи жолу орозо кармап аткан, же кармап жүргөн, же кээде кармап, кээде кармабай койгон ушу мусулман бир туугандарга ушу орозонун мааниси тууралуу бир кыскачараак, өтө узун эмес, өтө кыска эмес, бир өзүңүздүн кеңешиңизди айтып, анан тилек дуба кылып койсоңуз. Макул. Анда мен кыскача мындай сөздөр өтө көп, бирок кыскача айтайын. Юсуп пайгамбардын убагында билесиз, 7 жыл каатчылык болгон. 7 жыл. Эч нерсе чыкпай калган. Ошондо ал Юсуп пайгамбар казынанын ээси падыша. Колунда турат да, элге ошол берип атат, дүйнөгө ошол сатып атат. Ошол киши элдин ачкалыгын унутуп калбайын деп өзү орозо кармап жүрчү экен. Мен курсагым ток болсо тигилерди унутуп калам да, эл ач да деп, түшүндүңүзбү? Демек орозонун бир мааниси башка ачкаларды дагы унутпай. Кудай сактасын, мына Газада, Палестинада, башка бир жерлерде адамдар бир тиштем наңгазар. Ошолорду да унутпай бир мааниси. Аллах Таала ошон үчүн өкүм кылды да, силердин таква экениңерди билиш үчүн орозону күн таң аткандан күн батканга чейин фарз. Эч ким көрбөгөн жерде барып бир суу ичип алса же бир нерсе кылса эч ким көргөн жок го. Бирок Аллах Таала көрүп турат деген ой менен, ниет менен ошол адам кечке чейин бир утам сууда ичпейт да. Бул биринчи Кудайдан корккон мааниси. Экинчиден бир мааниси ошол гумандуулук дейбизби, башка элдерге боору органдыкты да үйрөтөт да. Баягы курсага ток адам, аш адам менен иши жок деген ошол бир сөз бар го. Бир мааниси ошондой. Ошол орозо кармаганда бул негизи тыюу деген сөз, бул бир эле курсакты тыюу эмес. Көзүңдү тый дейт арам нерседен. Бирөөдү кемсинтип карагандан көзүңдү тый дейт. Кулагыңды тый дейт, ушак уккандан, жаман нерселерден. Тилиңди тый дейт, жаман сүйлөбө, сөкпө. Оюңду да. Оюңду тый, жүрөгүңдү тый деген. Бир ачкалык эмес, орозонун мааниси сом деген тыйылуу деген сөз да, кыскача. Ошо жаман нерселерден да тыйылышыбыз керек, Кудай мүмкүн болсо. Болот да, иншалла. Дуа кылыңыз эми. Амин. Орозо кармагандарга, жалпы мусулмандарга. Аллах Таала биринчиден баардыгыбызды ушу күнөөбүздү кечирсин деп жүрөбүз. Баардыгыбыздын күнөөбүздү Аллах Таала кечирсин. Аллах Таала баардыгыбызга кенен рызкы берсин. Оорулар көп, ошо ооруларга Аллах Таала шифа берсин. Жана туура түшүнүк, туура илим, туура маалымат берсин. Заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз тынч болсун, ынтымак болсун. Ушул көпчүлүк зыяратчылардын катарында биздин зыяратыбызды Аллах Таала кабыл кылсын. Амин. Чоң рахмат. Атайын убакыт бөлдүңүз, Рахмат. Сизди эч алдырбай да койдум. Жок, Деңизди каратып мындагы бир куштарланып карайын дедиңиз эле, каратпай да койдум. Жок, мен Кудайга шүгүр, мен Туркиядан келдим. Кара деңизден келдим, деңизди көрүп эле келатам. Кара деңиз, Кызыл деңиз, Кудайга шүгүр. Аллах деле жакшы нерсе иш. Аллах разы болсун.